Балыкчы шаарынын айланма жолу быйыл, ал эми Балыкчы Корумду автожолунун курулушу 2020-жылдын аягына чейин бүтөт. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Балыкчы шаарынын айланма жолунун курулушу менен таанышканда жергиликтүү жашоочуларга айтты. Учурда Балыкчы Чолпон Ата Корумду унаа жолун реконструкциялоо долбооруна ылайык Балыкчы шаарынын айланма жолунда жасалма курулуштарды куруу, коммуникацияларды орнотуу жана суу өткөрмө түтүктөрүн орнотуу жүрүүдө. Бул иштерге долбоордо каралган эмес, дагы 500 миллион сом керектелет. Жалпысынан Балыкчы Корумду унаа жолун реконструкциялоонун баасы баштапкы пландагы 6 миллиард 803 миллион сомдон 8 миллиард 785 миллион сомго чейин көбөйгөн. Бирок өкмөт башчысы бардык курулуш иштерин белгиленген планга ылайык сапаттуу аяктоону тапшырып, жолдун курулушун аяктоо үчүн зарыл каражаттарды табылаарын айтты. Бул жол өзү башталганда эле кыйшык башталган. Муну ачык айтышыбыз керек. Проектisi чегилген, азыр мынакей азыр жасап аткан ишке кармалып атканы бул булагы такталган эмес. Жолду салабыз деген анан эми мындай чоң проекттин өзү адегенде проектисин дайындап, баардык коммуникацияны эске алып, азыр эми кээ бир айылдарда карасаңар дубалдын жанына барып калган. Дарбазасын ача албай калгандар болду. Тротуар жок. Жөө жүрчү адамдарга шарт түзүлбөй ушундай башталды да. Ошон үчүн биз азыр эми болгон аракетибиздин баарын оңдоп түзөп, эски кетирген катачылыктын баарын оңдоп, анан бүтүрөлдү атабыз. Ошон үчүн биз азыр основательно баарын эсептеп чыгып, жакшынакай кылып азыр мынакей бүтүрөлдөп келдик. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматында эми өзүнүн бейтапканасы бар. Анын ачылыш аземине премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышты. Өкмөт башчысы өз сөзүндө жазаларды аткаруу кызматынын бардык кызматкерлерин жана ардагерлерин, ошондой эле медициналык кызматкерлерди госпиталдын ачылышы менен куттуктап, жаңы бейтапканада сапаттуу медициналык кызматтар көрсөтүлөрүнө ишеним билдирди. Өкмөт башчысы эл аралык өнөктөштөргө долбоорду ишке ашыруудагы финансылык, материалдык жана консультациялык колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Мындай объекттердин ачылышы учурда тутумда оң өзгөрүүлөр жүрүп жатканын ырастайт. Бардык орун алган маселелер тууралуу биз жакшы билебиз. Премьер-министр катары жазаларды аткаруу тутумундагы реформаларга өзгөчө көңүл бурууга аракеттенем, деди Абылгазиев. Ар бир күчтүү мамлекеттик органда өзүнүн өзгөчө укук коргоо органдарына өзүнүн бейтапканалары бар. Мына ушуга окшогон системаларды кайрап келишибиз керек, объекттерди салышыбыз керек. Себеби дегенде адам жакшы иштеш үчүн ага жакшы шарт түзүш керек. Мына ушунун баарын биз элибизде ынтымак, мамлекетте тынчтык болсо, мына ушунун баарын аткарабыз. Ага мен ойлойм, сиздер сөзсүз түрдө кызматыңарды кылып, салымыңарды кошуп келатасыздар, дагы кошосуздар деп мен ошого ишенем. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Чүй облусунун Сокулук районундагы элита селекциялык станциясынын ишмердүүлүгү менен таанышып, чарбалыктын аймагын, жабдууларды жана айыл чарба техникасынын лабораториясынын фермасын көрүп чыкты. Өкмөт башчысы белгилегендей, Кыргызстан агрардык индустриалдык өлкө жана республика малдын башы боюнча советтик мезгилдеги көрсөткүчтөргө жетише алганы менен селекциялык кеңири масштабтуу тутумдун жана асыл тукум боюнча иштердин жоюлушунан улам мал чарба продукциясынын сапаты боюнча кырдаал кыйын бойдон калууда, деди. Ошондуктан бул иштерди жандандырууга болгон күч аракетибизди жумшообуз керек, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Андан соң өкмөт башчысы мал чарбачылыгы жана жайыт илимий изилдөө институтуна барып, анда анын ишмердүүлүгү жана көйгөйлөрү менен таанышты. Чачырамды чарбаларды тутумсуз колдоо тийиштүү натыйжа бербейт жана ата мекендик айыл чарбасын өнүктүрүү ишине чоң пайда алып келбейт. Өкмөттүн колдоосу терең ойлонулган жана таасирдүү болушу керек, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Бул жаатта топтолгон маселелерди чечүү үчүн тиешелүү илимий изилдөө институттарын колдоо программасын иштеп чыгуу зарылдыгын айтты. Айыл чарба тармагындагы 4 институт, анан элита уруктандыруу чарбасына барып жолугуп көрдүк. Бул жерде комплекстүү программа иштеп чыгалы дедик. Комплекстүү программа иштеп чыгып, ошол институттардын биздин айыл чарбасын өнүктүрүүдөгү ордун көтөрүшүбүз керек. Мен ойлойм, жакынкы арада иштеп чыксак, жогорку кеңешке алып барып аларды түшүндүрүп айтып, бюджет тарабынан да кандай колдоо көрсөтөбүз, сөзсүз муну чечишибиз керек. Аймактарды өнүктүрүү тууралуу айтканда эң ириде айыл чарбасын өнүктүрүүнү ойлойбуз. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Таза Жан айыл чарба кооперативинин базасында өткөн республикалык семинарда билдирди. Өкмөт башчысы өз сөзүндө белгилегендей, көптөгөн жылдар бою айыл чарба тармагына мамлекет тарабынан тийиштүү көңүл бурулбай келгендиктен бүгүн тармакта чечилбеген маселелер көп. Алардын бири өндүрүлгөн продукциянын сапаты жакшы эмес. Бул сапатсыз үрөөндөн. Мал чарбасы чөйрөсүндө дагы колдоо чараларын күчөтүп жатабыз. Ирригацияны өнүктүрүү боюнча да чоң пландар бар, деди премьер. Өкмөт башчысы ошондой эле малчыларды жана дыйкандарды бир кыйла активдүү болууга,
мамлекет тарабынан айыл чарбасын жеңилдетип каржылоого бөлүнгөн каражаттарды натыйжалуу пайдаланууга жетишүүгө чакырды. Иш чаранын жыйынтыгы боюнча Мухаммедкалы Абылгазиев фермерлерге айыл чарба техникасын лизингге алууга сертификат тапшырып, айыл чарба продукциясынын көргөзмөсүн көрүп чыкты. Элибиз эмгектен конду, Кудай буйруса үйрөндү. Жер менен иштегенди үйрөнүп атабыз. Мал менен иштегенди үйрөнүп атабыз. Бирок биз сапаттуу продукция бере албай атабыз. Мына азыр бир чоң компания келип, мага 5000 тонна эт бер десе, ошону табыш бизде кыйынчылыкка турат. Себеби дегенде бир жерден объему ошончолук көлөмдү дайындаш, анан сапаты боюнча дайындаш. Бул бизде азырынча чоң проблемалардын бири болуп атат. Анан дагы бир политикабыз, урматтуу мекендештер, бул ирилештирүү. Ирилештирүү маселеси да. 1 гектар жерге эмгек ошондой эле кетет, 100 гектар жерге деле ошондой кетет, эгер техника болсочу. Ошон үчүн ирилештирген жагын айтышыбыз керек. Ошон үчүн биз мал чарбасы тарабынан лабораторияларды коюп, ветеринарларды окутуп, суу маселеси боюнча дагы азыр көптөгөн маселелерди чечип атабыз. Мына ушул багбанчылыкты биз сапаттуу үйрөнүп алсак, биздин жаратылышыбыз күн десе күн, суу десе суу, күз десе күз, жаз десе жазы бар жаратылышыбыз бар. Булардын баарына тең өзүбүздүн кылган эмгегибизди, баягы айтмакчы, эр эмгегин жер жебейт дейт да, сепкенибиз, үйрөнүүбүздөн жакшылап түшүмүбүздү алып, анан өзүбүздүн социалдык маселелерди чечип, үй бүлөбүздү жакшынакай бакканга жарайбыз деп ойлойм. Түштүк Кореянын премьер-министри Ли Нак Йондун Кыргызстанга болгон расмий сапары аяктады. Расмий сапардын алкагында бир нече иш чаралар пландаштырылган. Аны менен бирге 50дөн ашуун Корея компаниясынын катышуусунда Кыргыз-Корея бизнес форуму өттү. Анын алкагында бир катар инвестициялык жана соода-экономикалык келишимдерге кол коюлду. Кыргыз-Корея соода-экономикалык өз ара карым-катнаштарыбызды жакшыртууга бизде бардык жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Азыркы учурда Кыргыз Республикасында Корея капиталы менен кызматташкан 1000ге жакын ишкана бар. Анын ичинен 352си биргелешкен ишкана болуп эсептелет. Булар саламаттык сактоо, билим берүү жана социалдык тейлөө чөйрөсүндөгү компаниялар. Айыл чарбасы, кен казынасын пайдалануу, кайра иштетүүчү өндүрүштөр, курулуш тармагындагы ишканалар, ошондой эле булардын арасында дүңүнөн жана чекене соода жаатындагы компаниялардын саны көбүрөөк басымдуулук кылат. Ар бир өлкө үчүн чет элдик инвестициялар ошол мамлекетти алдыга жылдыруучу локомотив. Бул көз караштан алганда, урматтуу премьер-министр мырза, сиздин бизнес форумга жеке өзүңүздүн катышып жаткандыгыңыз Кыргызстан жана Корея ишкерлигинин ортосундагы аралыкты дагы бир кадамга жакындатып, өз ара ишенимди дагы бир баскычка жогорулатабыз. Түштүк Корея Кыргызстандын Азия регионундагы негизги өнөктөштөрүнүн бири экендигин премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев эки тараптуу жолугушуунун жүрүшүндө айтты. Бүгүн эки тараптуу кызматташууну, анын ичинде соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөдөгү байланыштарды активдештирүү үчүн бардык шарттар бар. Премьер-министр Кыргыз тарап эки өлкөнүн ортосунда саясий диалогду улантуу маселесине өтө чоң маани берерин айтып, мындан ары да ар тараптуу өз ара пайдалуу кызматташууга даяр жана ачык деп белгиледи. Кыргыз Республикасы Түштүк Кореяны Азия регионунда негизги өнөктөштөрдүн бири катары карайт жана эки тараптуу кызматташууну, анын ичинде соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөдөгү байланыштарды активдештирүү үчүн бардык шарттар бар экендигин белгилеп кетким келет. Кыргыз Республикасынын Борбордук Азия өлкөлөрү менен кызматташуусу эки тараптуу негизде. Ошондой эле көп тараптуу форматтагы дагы өнүгүп келе жатат. Ушуга байланыштуу Борбордук Азия Корея Республикасы форумун андан ары өнүктүрүү демилгеси толугу менен колдойбуз. Биздин алдыбызда эки тараптуу кызматташуунун күн тартибинде турган актуалдуу маселелерди чечүүнү камсыз кылуу боюнча жалпы максат турат. Жана сиздердин визитиңиздер Кыргыз-Корея кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча бир катар пикир алмашуунун жана өз ара аракеттүүнүн алкагында
бир катар келечектүү багыттар боюнча макулдашууларга жетүүнүн ири мүмкүндүгү берилүүдө. Өз учурунда Түштүк Кореянын премьер-министри Ли Нак Йон мындай жолугушуулар эки тараптын кызматташууна чоң салымын кошоорун билдирди. Ал Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун жана премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин өлкөдө демократия жана мамлекеттик баалуулуктарды өркүндөтүүдөгү лидерлик сапаттарын белгиледи. Мындан тышкары Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна жана Евразия экономикалык биримдигинин алкагында регионалдык кызматташууга өз салымын кошуп жаткандыгына жогору баа берерин баса белгиледи. Премьер-министр Ли Нак Йондун Кыргыз Республикасына расмий сапарынын алкагында документтерге кол коюу жана алмашуу аземи башталды. Эки тараптуу бардык карым-катнаш маселелери боюнча бирдиктүү пикирге келе алгандыгы тууралуу эки өлкөнүн премьерлери жолугушуунун жыйынтыгында билдирди. Анда кеңири чөйрөдөгү маселелерди талкуулаганга жетишип, алардын ичинде экономика, соода-саттык, инвестиция жана айыл чарба багытындагы, саламаттык сактоо жана билим берүү чөйрөсүндөгү, ошондой эле аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жаатындагы кызматташууларды өнүктүрүүгө жана тереңдетүүгө өзгөчө көңүл бурулду, деди өкмөт башчы. Ошондой эле өз ара товар алмашууну көбөйтүү маселеси сүйлөшүүлөрдүн башкы темаларынан бири болгондугун айтты. Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз-Корея ишкерлеринин биргелешкен демилгелерин жеке өзү колдоого аларын баса көрсөтүп, 2010 жылдан 2018 жылга чейин атамекендик экономикага 68 миллион АКШ доллары Түз Корея инвестициялар келгендигин кошумчалады. Күн тартибиндеги бардык эки тараптуу негизги маселелер боюнча өз ара түшүнүшүп, макулдашууларга келдик. Булар менен бирге келечекке чоң пландарды белгиледик. Товардык номенклатураны кеңейтүү жана товарларды көбөйтүү боюнча маселелер сүйлөшүүлөрдөгү башкы темалардан болду. Урматтуу премьер-министр мырзанын абройлуу Корея ишкерлерин өзү менен бирге Кыргызстанга ала келиши бизди абдан кубандырды. Мен биздин ишкерлердин биргелешкен демилгелерин жеке премьер-министр катары колдоого даярмын. Кыргызстан экологиялык жактан таза продукциялар менен мактана алат. Ошон үчүн Кыргызстандын балын, кургатылган мөмө жемиштерин, жаңгак, жем сыяктуу жана башка бир катар таза продукцияларды Кореяга экспорттоого көбөйтүүнүн үстүндө көбүрөөк иштөөнү сунуш кылдык. Ошондой эле биз жолугушууда продукт өндүрүүнүн технологиялык процесстерин Кыргызстанда биргелешип ачуу маселесин көтөрдүк. Бул өндүрүлгөн товарды башынан баштап аягына чейин коштоп, андан аркы Корея рыноктарына гана эмес, 3 өлкөлөргө чейин экспорттоого жол ачат. Албетте, Кыргызстандын аймактарында заманбап алдыңкы Корея технологиялары киргизилген Кыргыз-Корея биргелешкен ишканаларын ачуу, анын ичинде кайра иштетүү, продукттарды дүйнөлүк стандартка ылайык таңгактоо боюнча ишканалар ачылышы, өндүргөн продукцияларыбыздын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн күчөтөт жана Европа рыноктарына чыгууга толук мүмкүнчүлүктөрдү берет. Корея тараптан инфраструктура, транспорт жана башка мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагындагы долбоорлорго болгон кызыгуу чоң экенин эске алып, биз өзүбүздүн алдыбызга бул сандарды жакынкы келечекте 2 эсеге чейин көбөйтүүнү көздөп турабыз. Премьер-министр билдиргендей, экономикалык өнүктүрүү жаатындагы Кореянын кызматташтык фонду тарабынан ишке ашырылуучу Бишкек шаарында 150 орундуу республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын корпусун куруу боюнча макулдашууга кол коюу тууралуу келишилди. Өз кезегинде Ли Нак Йон белгилегендей, Корея Республикасы эки жактуу кызматташтыкты мындан ары карай чыңдоого жана өнүктүрүү маселелерине зор маани берет. Расмий сапардын жыйынтыгы боюнча бир катар эки жактуу документтерге кол коюлду. Корея премьер-министринин расмий сапарынын алкагында эл аралык кызматташтык боюнча агенттигинин Менин айылым долбоорунун бет ачаары болуп өттү. Долбоор Чүй, Баткен жана Ош облустарынын 30 айылын камтыйт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жана жашыл экономиканы киргизүүдөгү Корея Республикасынын тажрыйбасы кызыктырарын айтты. Айрыкча биз үчүн айылдарды өнүктүрүү боюнча Менин айылым улуттук программасын ишке ашыруу боюнча тажрыйба кызыктуу. Анын аркасында Корея Республикасында айылдар ийгиликтүү өнүгүп жатат, деди өкмөт башчы. Бул долбоор кыска мөөнөттүн ичинде Кореяга айыл аймактардын экономикасынын бутуна тургузууга жардам берген проект. Ал үчүн айыл коомчулугунун күчүн бир жерге бириктирип,
башым коштуруп, аларды айылды жакшыртууга багыттагандыгы белгилүү болду. Биз кореялык бул долбоорду Кыргызстандын айылдарына адаптациялоо мүмкүнчүлүктөрүн толугу менен үйрөнүп чыктык. Ошол эле мезгилде Кореянын Менин айылым долбоору Кыргыздын салткка айланган ашар ыкмасына өтө жакын окшоштуктары бар экенин айтат. Бирок азыркы учурда бизде жаштар арасында патриоттуулук сезимдери менен кичи мекендерине жардам берүү демилгелери барган сайын көбөйүп баратат. Демек, Менин айылым долбоорунун атуулдук, мекенчилдик идеясы Кыргызстандын айылдарына ишке киргизүүнүн күтүлүүчү натыйжасы абдан жогору болоруна күмөнүбүз жок. Аталган долбоорду ишке ашыруунун принциптери Кыргызстандын аймактарды өнүктүрүү боюнча курсуна толугу менен шайкеш келет. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын өкмөтү Менин айылым долбооруна өзгөчө көңүл буруп, анын республиканын бүт аймактарына ишке киргизүүгө бардык чараларды көрөт. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович тарабынан быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариттешүү жылы деп жарыяланды. Ошондуктан Корея менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык кызматташтыктын приоритеттүү багыттарын бул тарапка бурууну башкы максат катары коюп жатабыз. Ошондой эле премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана Түштүк Кореянын премьер-министри Ли Нак Йон ала арча капчыгайына барып келишти. Анда Кыргызстандын кооз жаратылышын гана көрбөстөн Дилгир фольклордук ансамблинин катышуусундагы концерттин көрүшүп, аңчылар менен алгыр куштардын жана салттуу жаадан ок атуу ыкмасына күбө болушту. Ошондой эле өкмөт башчылар Кореядан келген альпинисттер менен сүйлөштү. А вы знаете, что вот десятилетие корейских ассоциаций альпинистов, они проводили свои мероприятия в Кыргызстане? ледниковая вода. 내려오는 게 сейчас 만년설이 ледник тает, 녹아서 поэтому цвет 내려오는 빙하가 내려오는 ближе к 물입니다. августу это светлая, такая чистая вода. 그래서 걸으면서 쏘네. они на ходу это сделали, да, не стоя. 아니, нас какую еще стреляют? 원래는 말을 타면서도 이렇게 다양하게 재료를 끓인 기름이나 혹은 끓인 양기름에 넣어가지고 같이 끓입니다. 처음에는 밀가루를 구운 다음에요. 비타민으로 알려져 있습니다. 비타민나무. 예. 면 добавляется, лимон добавляется. 레몬이나 꿀을 넣어서 같이 끓여서 마시고요. 비타민이 거의 национальный наш хлеб. 전통 빵 Кастаману. Я надеюсь, что вот такой вид и вечно сохранится. спасибо. 감사합니다. 아무튼 고맙습니다. 예, 그래요. 즐겁게 지내세요. 조심히 가십시오. Love, Kyrgyzstan. 키르기스탄.